ошо атам мурун эмеде ошо окуптур, ушу Кожа жагында. Мен дагы ошо жака тапшырып көр деп жөнөткөн, мен дагы барып ошо ошентип тапшырып эле, анан ушундай атама керектүү эме болуп калдым да, мен дагы ошо металл жагынан. Атам кожа жагын жасайт, мен металлдарды жасайм, темирлерден, мельхиорлордон, зергерчилик жагын мен жасайм да. Ушу элге кетчү бүт металлдардын баарын, жасалгалардын баарын мен жасайм. Биздики жасалгаларыбыз бүт эмен Кыргызстан ичиндеги сумда сатылат, базарга алып чыгабыз. Ушундай ар кайсы эмелер заказ беришет. Анын өзүбүздүн жагындай логотипибиз бар. Ошо сымбат деп кое алганбыз. Карындашым атынан чет өлкөгө дагы алып кетишет көбүнчө. Казакстанга алып кетишет, Россия, Кытай. Казактардын ошо исторический киносуна ушундай көкөрлөрдү заказ беришкен. Көкөрлөр жасайбыз. Жасаганбыз. Мондай көнөктөрдү жасаганбыз. Мүйүстөн дагы жагындай илгерки өзлөрүнүн эмесин жасаганбыз. Ошо бул чикитери, муну ошо ашатып, ичине бүт эмелерин салып, ошо өзүнүн объемдорун чыгарып. Ошо эттин баасы мындай өзүнчө мындай мингенге десе, бул мындай эмерээк болот. 25 000, 30 000ге чейин болот. Мельхиор баарын металл подаркаларга көбүнчө алат да элдер ошо. Булар 150 000, 100 000ден өйдө келет да. Ошо мунун ушундай кооздолгон металл менен кооздолгон эрлерди ошо кымбатыраак сатабыз. 100дөн 150 000ге чейин болот. Күнүмдүк мингенге 25-30га чейин болот эрлер.